Саламатсызбы? Менин сизге суроом бар эле. Жолдошу менен чогуу жашап кредитке акча алып чакан бизнес баштаган болчок. Ал жерде азыр жакшы эле иш жүрүп жатат. Түшүнбөстүктөргө байланыштуу ажырым жолго түшүп, закыз кыркылды. Кредит төлөө маселеси кандай болот? Бизнеске менин тиешем барбы? Сиз менен банк ошол финансы мекемесинин ортосундагы келишимди окуңуз. Себеби ошол күрөө келишиминде, демек кредиттик келишимде ал жерде так көрсөтүлөт. Сиз эмне кайсыл бизнес пландын негизинде иш жүргүзөсүз? Эгерде төлөй албай калсаңыз, кайсыл мүлкүңүз аркылуу сиз жаап аласыз? Алардын бардыгын банк ошол сизге акча каражатын, сиздердин үй бүлөңүздөргө акча каражатын берердин алдында баарын иликтеп чыккан. Эгерде сиздер ошол айтып жаткан чогуу чарба жүргүзбөй калсаңыздар, аны ошол бизнести ким иштетип жаткан болсо, ошол адам толук төгөт. Анткени эгерде ал банкка, мен мындай түшүндүрөйүнчү, банктын иши деле болбойт. Ал бизнес жүрөбү, жүрбөйбү, сиздер жашайсыздарбы, жашабайсыздарбы? Банк эч качан күйүп калбайт. Себеби дегенде банк бул жерде сиздерден күрөө алат. Демек, кыймылсыз мүлктү күрөөгө алат. Кандай учур болбосун, эгер сиздер төлөбөй калган учуруңарда, банк ошол күрөөгө буруу жолу менен өндүрүп алууну улантат. Ал турак жай айырмасы жок кимге караштуу? Сизге караштуубу, сиздин жолдошуңузга караштуубу, же болбосо үчүнчү тарап, айтайлы, туугандарыңар сиздерге күрөө коюп берди. Банк ошол күрөөгө буруу жолу менен өзүнүн демек карызын тындырат. Ошондуктан бул жерде экөөңөр тең мындай кызыктар болушуңар керек. Эгерде ошол бизнести бөлүп алуу максатыңыздар болсо, эгерде ошол айтайлы ошол кыймылсыз мүлктү ошол нике ажыратып атканда жалпы мүлк катары экиге бөлүп алыш үчүн, демек аны баягы күрөөгө коюлган мүлктү сактап калыш үчүн сиздер кызыктар болуп ошол кредитти демек жабышыңар керек болот.